бейнат болуп калабыз го биз сиздерге. Салам айтам баарыңа. Салам айтам улуу кыргыз калкыма. Салам айтам асказо тирек атага. Салам айтам эрежеге жеткирген энеге. Колумду алып боорума. Салам айтам баарыңа. Саламдашуу салт экен биздин улуу заманда. Гости, дорогие, мы приветствуем вас. Посмотрите повнимательнее на нас. Посмотрите, как сумеем на вопрос отвечать. Постараемся сегодня все, что знаем, показать. Bir koyubuz dolborlardan mıktası, tuğday beyik karmayımız, Kırgız degen atımdı. Özdeştirip jatabız, bir koyubuz dolborun, maksatma jetemin, orunda alıp koyuyorum. Can dinesi bay bala, çoğuydum dep toktolur, fonemаны kabul alıp, anı menen dost bolur. Halbek bilin keşigi açtı mektep eşigin, alfabetli үйрөнүп, ösüp jatat sezimim. Atandaşıp körölü, atam apam men özüm, birge okudan үйрөнүp, şart okuunun önörüm. Жазгай карып кезекти, күндөр айлар тез өттү, сөз байлыкты үйрөнүп, шар окууга кел жетти. Ата менен кошулуп бирге окуйбуз күнүгө, окуп жана түшүнүп кайтабыз үйгө сүйүнүп. Кутбулардан калбаймын, долбоолуну мен алдыбай, эжей менен бирге окуп, Алтын мектеп бирге окуйбуз. Биздин класс Фонеманы кабыл алуу, окуучунун милдети алфавитти билүү, үйгө тапшырма, сөз байлыкты өстүрүү, биздин китеп алтын эрежеси шар окуу. Бирге окуйбуз. Атам Мектептен коркконубуз камера, окуу лагери. ага эжей окуткан окуучунун баары бар. 4-чү класстабыз, кирсиз таза жазабыз, акыл өнөр үйрөнүп, алга карай басабыз, келечегинде ойнойбуз, сабакты да ойнойбуз, унуткарып койбойбуз, көрчү айна аттанды, сугарышты бактарды, биргелешип иш кылып, биздин балдар мактанды, кезегинде ойнойбуз, сабакты да ойнойбуз, унуткарып койбойбуз. Балдарым, бүгүн силерге мен китептин чыгыш тарыхы боюнча айтып берейин. Ооба эне, ооба. Китептин пайда болгонуна бир нече миң жыл болду. Бул мезгилдин ичинде анын түрү аябай өзгөрдү. Вавилондуктар менен ассириялыктар жана башка байыркы элдер китепти ылайдан жасашкан. Алар жумшак ылай тактайчага уштуу таякча менен өзгөчө белгилерди чийип жазышкан. Андан кийин бул тактайчаны кургатып, отко бышырышкан. Мындай ылай тактайчалардан китептер, атүгүл чоң китепканалар түзүлгөн. Байыркы Ассирия мамлекетинин борбор шаары турган жерде касып жатып, окумуштуулар мындан 100 жылча мурда ушундай китепкана табышты. Ал падыша Ашурбанапалга биздин заманга чейин тиешелүү болгон экен. 7-ci кылымга тиешелүү болгон экен. Ал эми Кытайда алгачкы китептер бекен дипке кабатталып, өткөрүлгөн жука бамбук таякчалар түрүндө болгон. Кийинчерээк кытайлыктар кыл калемди тушка алып жибекке жазышкан. Биздин замандын 2-ci кылымынан тартып кагазга жаза башташкан. Байыркы Египетте плиталарга чегип китеп жазышкан. Кийинчерээк папирусту ойлоп табышты. Камыштын сөңгөгүн жалпайтып, таптап, бири-бирине улаштырып, узундугу 10 метрге чейин жеткен тасма даярдашкан. Жазгандан кийин бул тасманы түтүк кылып ороп сакташчу. Египет папирусу ошол кездеги эң мыкты жазуу материалы катары байыркы Греция менен Римде да дээрлик 2000 жыл пайдаланылган. Жаткындап турган китептердин барактарынын ачылбаганына бир топ жыл болду. Барактарын чаң баскан, пырышкан, көңүлсүз ошондой күндөрдүн биринде 2 китеп бири-бирине арыз муңдарын айтып сырдашып калышты. О, досум, бизде эч ким окубайт, мен тажадым, деген эмне кылабыз?
Туура айтасың, биздин келечегибизди карачы, кандай гана аянычтуубуз. Койчу достум, өтө кайгырма, жүрү жолго чыгалы. Балки бирөөнү кезиктиребиз, ал бизди окуп калат. Ошентип экөө 2 китеп жолго чыгат, жолдон бир окуучуга жолугушат. Саламатсызбы? Эмне болду силерге? Эмне керек? Ого акылдуу окуучу бизди окуп алчы, биздин сага көп жардамыбыз тиет. Ого, биздинки бетебиз карачы. Эгер сен бизди идейтеп оңдоп алсаң, биз сага ыраазы болобуз. Эй, силер менин оюмду бөлбөй кеткилечи. Силерге караганда мага компьютердин жардамы көп тиет. Силерди барактап башымды оорутуп отургуча интернетке кирип баардыгын таап алам. Жок. Койчу, айтпечи, бизди окуп ал. Суранам, жакшылап ойлончу. Жок, ойлонуштун кажети жок. Кеткиле башымды оорутпай. Жок, андай дебе, бул жаман окуман турбайбы? Биз китепти жакшы көргөн окуучуга сөзсүз жолугабыз. Эч качан үмүтүңдү үзбө. Алар дагы жолдорун улантышат. Жол жүрүп бир эжеге жолугушат. Саламатсызбы? Силерге эмне болгон? Эмне мынча жөдөгөйсүңөр? Бизди эч ким окубайт, көптөн бери чаң басып жатабыз. Бир окуучуга бардык эле, ал бизди кууп жиберди. Менин бир окуучум бар эле. Ал жакында окууга өтүнүкчү, бирок анын ата-энесинин акчасы көп. Силерди окуйт болду бекен. Барып көрөлүчү. Силерге эмне керек? Ого акылдуу окуучу, бизди окуп алчы. Сизди чоң окууга өтүшүңүзгө көп жардамыбыз тиет. Эй, менин башымды оорутуп, күлкүмдү келтире турган сөздөрдү айтпагылачы. Жок кызым, сен буларды окуганың туура. Мен өзүм билем. Алар дагы жолдорун улантышат. Жолдон баягы байлыкка көпкөн окуучу кызга жолугушат. О, китептер, мага жардам бериңер. Компьютериме вирус кирип бузулуп калды. Кандай маалымат аларымды билбей, көпкө чейин башым катты. Жолукканыма жакшы болбоду, кечиргиле мени. Кечирдим, сен бизди китептер окуп алсаң, биз сага жардам беребиз. Жогоруда көрүнүшкө күбө болгон ар бир инсандын көкүрөгүндө китептин баалуулугу, түбөлүктүүлүгү жөнүндө жакшы бир ой калды деп ойлойбуз. Биз китептерди барктап таза сактайлы. Биз китеп сүйүүчүлөр мүчөлөрдүн китептерин сакташына аз да болсо салымыбызды кошууга даярбыз. Силер